Assalamu alaikum, hurmatly YouTube sүйүүчүлөрү. Deniz Ag Intellektual TV kanalının kattaloочулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Кечээки жогорку кеңештин жыйынын, кезектеги жыйыны болуп өттү. Чоң бир окуялар болду достор мында. Уруш талаштар адаттагыдай эле жооп бере албай какап калган катчылар жөнүндө болду. Абдан сонун кечээки карап талдап көргөн адамга сонун жана бир тарыхый деп койсок болот. Ушундай бир учур болуп өттү да. Мен ошого өзүмдүн анализимди берейин анда эмесе достор. Премьер-министрликке кадимки эле Кубатбек Бороновду көрсөтүштү. Жогортон албетте ошондой бир буйрук болгон болуш керек. Биздики албетте депутаттар тарабынан эмес, же башка бирөөлөр тарабынан эмес, ошол президент тарабынан өзү көрсөтүлгөн. Ал киши өзү дагы айта кетти, мен президент менен жолугушуп, кеңешип, сүйлөшүп дегендей ушинтип келдим деп убадаларын берди. Бардыгын жакшы кыламын деди. Иши кылып бул кишинин кандидатурасын өткөрүштү. Ар кандай суроолор болду. Мен эми ошолорго карап кетейин. Биринчи эле мен эстеп калган суроолордон Дастан Далабаевич Бекешевдин бир эмесин эстеп калдым. Эмилбек Кимсанбаев деген таможнячыны жакында көрүп жатасыздар. Ушул социалдык сеттерден кетти. Анын СИЗО номер 1-де токмоктолуп кыйноого туш болгондугу. Ушул жөнүндө кандай чара көрөсүз, эмне кыласыз деп суроо бергенде, мен бул боюнча кабарым жок экен. Албетте буга тиешелүү жетекчилер, ошол министрликтер чарасын көрсө керек. Албетте карап беребиз деп. Көрдүңүздөрбү достор? Бул ушундай резонанстуу нерселерге деле майда нерсе катары мурдакы вице-премьердин бир өз көз карашынын жоктугу да. Анын ою дагы жок экен, көрбөгөн сыяктуу эле болуп жооп берди. Бул албетте мындай бир тескери пикирди калтырды да. Андан кийин ошол эле Дастан Далабаевич мындан кийин самса жебей жакшы иштеп жүрүңүз деп каалоо тилегин айтты. Ал эми депутат Ырысалиев болсо контрабанда менен кантип күрөш жүргүзөсүздөр, бул жөнүндө бир иш чараларыңар барбы дедиле. Ага дагы жооп берди. Контрабанданы булар канча жооп бергенде деле Кыргызстандын жарымы ушул контрабанда менен иштеп, контрабанда менен келе жатышпайбы? Биз албетте буга дагы чараларды көрөбүз деп Кубатбек Боронов адаттагыдай эле жооп беришти. Бирок мындай бир эл кандай десек, бизге бир мындай түшүнүк болуп калды да. Бул жогорку ушул премьер-министрликке барбай эле Шайылдабекованын ордуна кетип аткандай шайлоону жакшы өткөрүп бериңиз, таза ушундай өткөрүүгө Зулпукаровдор айтып жатат. Ушундай өз контролуңузду кылыңыз деп эле ушундай бир көп эмелер болду. Ал эми бул кишинин чыныгы милдеттери ушул премьер-министрлик болуп, элди алдыга сүрөп, бир кеңири бир программаларын айткан деле жок. Мурдакы эле программа биримдик, ишеним, жаратмандык деген мурдакы өкмөттүн ушул ураандарын биз ишке ашырабыз дегендей кылды. Эми биримдик, жаратмандык, каяктагы биримдик, каяктагы жаратмандык болуп жаткандыктарын достор өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Иши кылып кандай болгон учурда дагы бул премьер-министрликке өткөрүштү Кубатбек Бороновду. Эми бир жагынан алганда кандайдыр бир криминалдык күчтөрдүн же болбосо башкалардын ушул премьер-министрликке келгенден көрөкчү, андан көрө ушул Кубатбек Бороновдун өзүнүн иштегени деле дурусбу деген ойдо каласың. Иши кылып эмне болгондо дагы ушул 3 ай ичинде бир жакшырап иштеп берсе экен деп эми майла жок. Ушу кишиге үмүтүбүздү артабыз достор. Албетте күлкүлүү дагы окуялар болду. Тиги уялчак депутатыбыз эми тарай барсын, ушундай депутаттар тарабынан сунуштар түшүп атат дегенде Момбеков сүйлөдү адаттагыдай эле. Ким, кайсыл депутат сизге сунушун берип, анан азыр эртерээк чогулушту бүтүрөбүз деп жатат деп абдан мындай айтышуу, кайым айтышуу болуп өттү. Аны өзүңүздөр социалдык сеттерден көрүп жатат болушуңуздар керек. Ал эми биздин жашоого абдан тиешелүү бир нерсеси экинчи бөлүгүндө болду бул кечээки жыйындын. Бул жерде достор бир
электрондук башкаруу деген мыйзам бар. 2017-жылы кабыл алынган болуш керек. Ушул электрондук башкаруу дегенде эми мындай карапайым адамдарга кандай кылып түшүндүрсөк экен, азыркы кезде бүт нерсе ушул цифрага өтүп, кандай гана маалыматтуу болбосун электрондук булактардан, интернеттен же болбосо башка нерселерден алынат. Ошол эле интернет аркылуу кандайдыр бир сырдуу маалыматтар мамлекеттин ичиндеги бир күч структураларынын биринен бирине өтүшү мүмкүн. Иши кылып ушундай ар кандай жашоодогу жагдайларды жайгарып туруш үчүн электрондук башкаруу деген ушундай бир мыйзам кабыл алынган да. Бул мыйзамдын негизинде кандай кылып ушул электрондук ушул чөйрөдө кандай кылып иштерди жүргүзүү керек дегендей. Ушул электрондук башкаруу мыйзамында 14-статьясынын 6-пунктунда эмне себептен 6-пункту деп жатабыз. Бул жерде ошол 6-пункту ушул мыйзамды кылмыш жаза кодексиндеги, мисалы үчүн ошол кылмыш жаза кодексинин кечээ мына сыдыман азыр күнөөлөнүп жатат. Ушул диний жана расалык, аймак аралык кастыкты жаратуу деген статья боюнча күнөөлөнүп эме болуп жатат, камалынан чыкты. Азыр мен бир так маалымат билбейт экенм, соту бүттүбү, бүтпөдүбү, анан 6 жыл сурап атат, 7 жыл деп ажиотаж кылып жүрүшөт эле. Мен ал жигиттин андан кийинки эмесин биле албай калдым, чын айтканда. Ошондой кылмыш жаза кодексиндеги 313 статья менен ушул электрондук башкаруу деген мыйзамдагы 14-статьянын 6-пунктун биргелештирип, ал жерде аймак аралык деген сөз кетпей калган экен. Диний жана расалык кастыкты жаратуучу нерселерди кетирбеш керек деп мындай запрет кылган мыйзам да бул. Ошол жерге мына азыр акыркы кезде резонанс ушул аймак аралык бизде абдан чоң бир түйшүк, трайбализм, түндүк, түштүк дегендей бир суроолор, жаңжалдар келип чыгып жатат. Ошондой болуп кетпесин үчүн ушул нерсени экөөнү тууралап коюш керек экен да. Эми ошондо балянын баардыгы, комедиянын баардыгы ошол жерден башталды. Ушул мыйзамды бир жөнөкөй эле бир элементардык нерсе да. Ошол кылмыш жаза кодексиндеги 313-статьяга тууралап ушул аймак аралык деген сөздү кошуп койдук. Ушуну кабыл алып бериңиздер деп ошол өкмөттүн өкүлдөрү жакшылап түшүндүрсө эле, Сурабалдиева депутатыбыз жакшы түшүнүп, башка суроо деле болмок эмес да. Анан Элвира Жыргалбековна суроо берди. Ушул кайсыл сөздү кошуп койдуңуздар, кайсыл өзгөрүү, эми мурдакы мыйзамыңыздарга караганда бунун кандай айырмасы бар? Азыркы кабыл алып жаткан мыйзамга эмнеге өзгөртүү киргиздиңиздер? Ушуну элдин алдында бир ачык экөө сөзүңүздү даже өзү айтып берди. Ушундай аймак аралык деген сөздү кошкон турбайсыңарбы? Межрегиональный деген деп орусчасын деп айтса деле болбой эле тиги. Мен азыр жазып алдым эле ал киши ким экендигин. Сагынбаев Абдисамат Акимович деген статус катчысы экен. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин катчысы экен да. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитет. Өткөндө ызы чуу болуп жыштыктарды сатты, андай мындай деп бир эки адамдар камалып, комитетчиктер да камалган, комитеттин статус катчысы экен ушул киши. Абдисамит Акимович. Эми аман эле болсун Абдисамит Акимович. Бул деген бул чоң азыркы кездеги биздин жашоодогу эң бир башкы тармак. Бизди мындан кийин нефти дагы, башка Кыргызстанда ансыз деле нефти дагы жок, сода дагы жок. Бир гана бизди сактап калса, ушул маалымат технологияларынан чыган бир ишкерлер эле сактап калбаса, ушул жагынан программисттер чыгып, ушул жагынан кыйын адамдар чыгып, ушулардын стат катчысы экен да. Эми мындай эң бир азыркы 21-кылымдагы эң бир өтө маанилүү тармактын статус катчысы. Ошол киши эмнени өзгөрттүңөр десе эле, утур эле биз бул мыйзамды берки мыйзамга туралаганбыз, деп эле жооп бере албайт. Акыры такыр тажап анын жанындагы ички иштер органдарынын өкүлү Алмаз ким, мен фамилиясын да унутуп калдым. Ал дагы тажап кетти окшойт, бир нерсени күңгүрөнүп, сүйлөнүп, даярданып келбейсиңерби дегендей кылып иши кылып, бул
комитетке жаңы жетекчи келди, эми мындай силерге статус катчы мындан көрө бир жакшынакай бир такылдатып өзүнүн милдетин так айтып бере турган жашыраак бир кыздар бар, мисалы үчүн аябай программист. Бул жактан мен ойлойм, бул кишинин кесипкөйлүк жагына деле шек келтире албайм албетте. Бирок ушул 4 сөздү элдин алдында окуй албаган статус катчы деген бул мындайча айтканда бир кадрдык вопросторун, секретардык маалыматтарды айта турган эң бир башкы ушул статус институту деген ачылган ушундай бир кесип да болчу. Анан ошонун немеси какап чакап ушинтип отурса, достор, анда бул комитет аман эле болсун. Жаңы жетекчи сизге кулагыңызга күмүш сырга ушул нерсени карап коюңуз. Андан кийинки дагы бир чоң нерсе, достор, бизге тиешелүү деп койсок болот. Интернет тармагына мен өткөндө дагы Гүлшат Асылбаева деген депутат ушул интернет айдыңына жүгөн салмакчы болуп жатат деп бир берүүнү кетирдим эле. Бул бизге абдан тиешелүү, блогерлерге тиешелүү нерсе да. Ошолор дагы бир мыйзам кабыл алып жатышыптыр. Биринчи окууга киргизишти. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамдын долбоору деген. Маалыматты манипуляциялоо. Демек, мындай бул Асылбашеванын айтканына караганда, кээ бир адамдар туура эмес маалыматтарды берип, элдин аң сезимди манипуляциялап, мындайча айтканда башкарып, оңго же солго ушундай нерселерди жөнгө салуу боюнча мыйзам экен да. Мындайча айтканда, сензорду ошол өкмөт тарабынан цензура уюштурулуп, бул маалымат туура эмес деп ошол жактан 48 сааттын ичинде дейт. Мисалы үчүн, бул нерсе эмнеге азыркы кезде ушул депутаттарды коркутуп, башкаларды коркутуп баштады? Мына чоң казат кыймылы деп Сыймык Жапыкеев кухнясында отуруп, алып ашканасынан сүйлөп, чоң бир биздин кыргыз коомчулугунда резонанс жаралды да. Ушундай резонанстар жаралбасын, ушундай сөздөр болбосун деп бул эми азыр айтып жатышат да. Булар соттошуп атат. Жапыкеевдики чынбы, калппы, иши чоң бир процесстер башталды да ужечи. Ушундай нерселер болбосун дейт. Сотко дагы жеткизбей эле 48 сааттын ичинде Жапыкеевдики же чын, же калп деп тур, же болбосо ошонун каналын жаап, же болбосо ошол Жапыкеевди 48 сааттын ичинде жазалап деп, ушул 48 саат дегени бар экен да. Ушундай деп кыскасы интернетке жүгөн салуу болуп турат да. Анан баягы бул социалдык сеттерде абдан иштеп жүргөн, көрүп жүргөн адамдар бар да. Мына мисалы үчүн блогерлер бар, башкалар бар. Ошол Жыргалбековна, Эльвира Жыргалбековна чоң бир суроону койду, бир маселени кабыргасынан койду. Силер өзүңөр деле бул социалдык сеттер боюнча түшүнүүңөр жок. Анан кийин өзүңөр ушул нерсени цензура коюп, көрсө ал цензура койгондо ошол маалыматтарды текшериш үчүн абдан чоң каражат талап кылынат экен. Анан дагы бир аппараттар ошолорду фильтрлеп туруш үчүн үстүнөн контроль болуп турганда, биз да албетте Казакстандан интернетти алабыз. Биздин ансыз деле Кыргызстандагы начар иштеген интернетибиздин кыймылы, мындайча айтканда, баягы байттары, мегабайт, гигабайт деп коебуз го, ошолору начарлап интернет акырын иштеп калат экен да. Ушул жөнүндө айтты. Бул нерсе такыр эле туура келбейт. Бизде болгон нерсе, ушул Кыргызстанда болгон бир мактана турган нерсе сөз эркиндиги. Бул нерсени дагы чектөөгө мүмкүн эмес. Мен каршымын деп Жыргалбековна ушундай нерселерди айтты да. Дегенде тиги Гүлшат Асылбаевна айым абдан эле агрессивдүү түрдө жок деп ушул өзүнүн бир теориясын иши кылып, меники туура деп, баардык башка депутаттар дагы туура деп жатышты. Эми мен оюм боюнча, достор, бул мыйзам өтүп кетет окшойт. Өтүп кетсе, анда ушундай булардын сөздөрү боюнча, ушул кечеки көрүп, зерикпей көрүңүздөр, ким ушул интернет тармагында байланышы бар адамдар. Биз фейктер менен күрөшүп жатабыз деп, анда фейктер боюнча эле мыйзам чыгарып коюшпайбы? Ушул адам деген өзүнүн атын айтыш керек, анан мындай кылыш керек, жалган маалыматты бербеш керек деп. Эми кандай маалымат берилгенде дагы адамдын укугун тебелөө, бул деген сен сүйлөбө дегендей сөз да, достор. Ушундай
нерсе менин оюмча абдан туура эмес. Дастан Далабаевич Бекешев дагы абдан каттуу айтты. Бул башка депутаттар менен дагы айтышты. Ушул жери абдан бир мындай чыңалууну жаратты да. Бирок тилекке каршы ушул Дастан Далабаевич менен Элвира Жыргалбековнадан башка бир адамдар бир сүйлөп оюн айтып койгон жок да. Себеби дегенде булар балким ушул маалыматтарда ушундай социалдык сеттерде байланыштары жок болуш керек. Иши кылып ошондуктанбы эмне болсо дагы бул маалыматтар боюнча бул мыйзамды кийинки окууда карайбыз, тактап келиңиздер дегенде таризде бүтүрүштү. Мен чакырып кетер элем, урматтуу достор, активдүү болуп, бул мыйзамга өзүбүздүн каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Өзүбүздүн каршылыгыбызды кандай кылып көрсөтөбүз? Эми пикирибизди айтышыбыз керек да. Мисалы, мен өзүмдүн пикиримди ушул Элвира Жыргалбековнанын позициясына, Дастан Далабаевичтин позициясына мен кошуламын. Мындай бул мыйзамды кабыл алуу, урматтуу депутаттар, туура эмес. Эгерде көргөн болсоңуздар, сиздерден суранып кетебиз, бул мыйзамды кабыл алып бербеңиздер. Дагы эмне жөнүндө кечээки маалыматтар болуп өттү. Дагы башка эми маанилүү деле нерселер болгон жок. Бир гана бир кандай десек, эми депутаттарыбыз бир өзүнчө деле бир популярный болуш үчүн анан бир нерсе түзөтүү киргизебиз деп деле сүйлөй беришет да. Ошондой бир нерсе болуп калды. Баягы жарандык абалдарды каттоо боюнча дагы бир мыйзамдарга өзгөрүүлөр, ошолорго толуктоолор, ушундай быкычыкlar болбосун деп киргизип жаткан экен. Ошол жерде биздин сөзгө жорго куюлуштуруп сүйлөгөн мен абдан сыйлаймын. Ал кишини Ырыскелди Момбеков деген депутатыбыз бар, азыр Ата Мекен фракциясына өтүп кетти. Ошол киши мындай деп айтты да. Ушул туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген күбөлүк бар да, билесиздер го достор. Ушул нерсени кандай карайсыздар? Бул туулгандыгы тууралуу туура эмес, бул төрөлгөндүгү тууралуу болуш керек. Эми бир сөздө туулгандыгы, төрөлгөндүгү деген экөө тең эле лингвистиканын адамдары билет болуш керек. Мен деле ушул тил адабиятынан жакшы эле окугам. Бул синоним деп коет. Экөөнүн мааниси эле бир. А бул кишинин айтуусу боюнча туубайт экен, только малдар, адам туубайт экен. Бул деген туура эмес дейт. Төрөлгөндүгү деп эми ал канча каражаттарды талап кылат, канча нерселерди. Эми туулгандыгы тууралуу деген туура эле сөз да. Адам деле ошол жаныбарлар сыяктуу туулат. Биздин деле жаныбыз бар. Адам деле жейт тамакты. Мисалы үчүн жаныбарлар деле жейт. Жаныбарлар бирок тамактанбайт. Биз мисалы үчүн уй талаада жүрүп, көк чөптөр менен тамактанып жатат деп сүйлөбөйбүз. Чөп жеп атат, чөп оттоп атат деп сүйлөйбүз. Анын бардыгына түшүнүп эле турабыз. Анан туулгандыгы деген бул сөз туура эмес деп ошол баягы жумурткадан кыр издегендей болуп эле. Бунун мааниси деле жок. Биз анда туулган күн эмес, урматтуу досум Төкө, сенин төрөлгөн күнүң менен куттуктаймын деп анан туулган жерим асыл турагым деген ырлар бар. Тиги көп ырлар бар туулган жер тууралуу. Башка андай эмне анын бардыгы төрөлгөн жерим асыл турагым деп ырдап калабызбы? Мен бул эмесин жөн гана Ырыскелди Момбековдун популисттик бир эмеси болду деп, сунушу болду деп айтамын. Буга Исхак Пирматов деген депутат дагы мен дагы төрөлгөндүгү жөнүндө деп айтканмын деп поддержка берди. Булар бирин бири кичине колдоп коюшту. Ошол жерде урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды кабыл алганыңыздарда ошол дагы бир мамлекеттик чыгымдарга учуратып отурбай эле туулган күнүбүз болот. Туулган деген сөз бизде бар. Туулган күнүм деген туугандар бар. Мисалы үчүн азыркы кездеги популярный болуп жаткан тууган отуруштар бар. Анда бардыгы эле менин бир тууганым деген сөздү, менин бир төрөлгөнүм, төрөлгөндөрдүн отурушу, төрөлгөндөрдүн тою дегендей сөздөр болуп калат. Бул жөн гана бир популисттик сөз достор. Менин кечээки байкаган нерселерим ошол болду. Саламатта туруңуздар. Бул нерселерге өз оюңуздарды сөзсүз түрдө айтып койгула. Мен көрсөтүп берем деп ойлодум эле. Котор тиги кечээки сессиядан, эми сессияны өзүңүздөр көрүңүздөр. Меники мына азыр эле 20 мүнөткө жакын видео болуп кетти. Эгерде мен ал сюжеттерди дагы которо турган болсом, андан дагы көп болуп кетет. Эми мен силерге жөн эле сөз менен жеткирип бердим болуш керек. Бүгүнкү биздин анализибиз ушул достор. Анда эмесе саламатта туруңуздар.
лайк басып каналга жазылууну унутпаңыздар.